Кайрыма канал аркылуу 3800 гектар жер сугарылат. 11 куб суу баткан бул каналда учурда 6 куб суу дыйкандарга суугат иштерине берилип жатат. Суугат маселеси жакшы болуп атат. Эми суу жетиштүү, чөп, көп жылдык чөптөр уже азыр биринчи суудан чыгышып атат, алды чабылып атат. Азыркы убакта уже күчтүктөргө бере баштадык сууду. Жан каналында күчтүктөр кече мурдагы күндөн баштап 3 күндөн бери күчтүк сугарылып атат, чөптөр толук кандуу бүткөн. Кайрыма боюнча мына бүгүнкү күндө бүтүп атат. Кече 5 куб болчу, бүгүн 6 кубка сууду көтөрүп атабыз. Талас районунун тургуну 35 жылдан бери механизаторлук кесипти аркалап келе жаткан Жекшенбай Умаров көп жылдан бери дыйкандарга кызмат көрсөтүп келет. Механизатор бүгүнкү күндө өз техникасы менен чабылган чөптү майдалап, кардарларга ташып берүүдө. Жазында жер айдап, жерди тегистеп, буудайды да буудайын себебиз, арпады да арпасын, чөйүндү да чөйүн себеп элге кызмат кылабыз. Андан кийинкиси фасол башталат, фасолдун жерин айдап тегистеп, фасол себеп беребиз. Фасолдан кийин анан кийин чөп башталат, чөйүмдөн оңотуп, майдалап, элге үйүнө ташып беребиз. Ушундай элдин кызматын кылып, элден бата алалы деп, эл менен агалып көгөрүп, иштеп эмгек кылып, бала чакабызды багып атабыз, Кудай буйруса. Чоң Алыш айыл аймагынын дыйкандары эрте жазда себилген көп жылдык чөптү суугаруу иши менен алектенишүүдө. Кудайга шүгүр эле азыр. Суу көп болуп атат. Подсептерди биринчисин суугар баштадык. Берки чөптөрдү болсо уже экинчисин суугар койдук. Жамса жерлерин. Ошол эле. Былтыр биякта арыктарды бизиле тазалап, экскаватормен тазалаганбыз быйыл. Жакшы эле келип атат, көп эле суу. Берде 90 сот подсеп. Анан биякта да 120 чөйүм бар. Бурчактар суу бар. Быйылкы жыл жаанчыл болуп, дарыяларда суунун көлөмү өткөн жылдагыдан кыйла арбын. Ошол себептен сууга болгон тартыштык байкалбайт. Гүлзада Бакаева, Орозбек Бейшебаев, Талас району.